Саламатсызбы, Алиярбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн мына сиз эл өкүлү депутатсыз. Сиз бала кезде ушу депутат болом деген кыялданыңыз бар беле? Кайсы кесиптин ээси болсом деп кыялданчу элеңиз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Негизи мен депутат болуп деп жашымдан мындай кылган эмеспиз. Ал убактарда биз союз убакта окуганбыз да. Ал убактарда эмне болосун десе экономист болом, юрист болом. Мындай мынчалык бүгүнкү күндөгү көп тармактуу окуу жайлар жок болчу да. Билчүбүз кайсы жерде кандай окуулар бар, анан кандай кесиптер бар, так билчүбүз. Анан ошондой бала чагымдан мен айылда эле окудум. 6 класстан кийин спорт интернат бар бизде. Ошо спортко чыгым бар болчу, атам ошон үчүн ушул жака окуйм деп өзүм билип ушул жака окуйм деп ушул жака келгем. Бишкектеги спорт интернат. Бишкектеги спорт интернат. Бул жерде бир эле спорт интернат бар, мамлекет боюнча только спортсмендер окушат. Союз убакта чындыгында өтө күчтүү болчу, жакшы даярдачу ошол жерден. Ал жерден окудум, анан кийин окуп бүткөндөн кийин экономфак университетке тапшырдым. Анан кийин ошол өзүм кесиби менен иштедим, экономист болуп. 93-жылдан 2004-жылга чейин бажы кызматта иштедим. Андан кийин 3-чү чакырылышка депутат болуп кеттим. Депутаттыкка келдиңиз. Бүгүн мына азыркы учурда биздин бир саясаттын туруксуз абалына байланыштуу кичинекей эле бир нерсе болсо элдин баары ошо эл өкүлдөрү, депутаттар күнөөлүү деген нерсеге көбүрөөк өтүп алдык да. Анан бүгүнкү күндө биз эң бир жаман адатка киргизип алдык. Азыр бала бакчадагы балдардан тартып бир акыл айтчу 90-га таяп калган агушкаларга чейин эле саясатты талдап, ошону тактап, ким эмне кылып атат, эмне жеп атат, эмне ичип атат деген эле бир нерсени карап калдык да, башка баалуулуктарды жоготуп баратабыз. Ошо сиздин оюңузча бүгүн жогорку кеңеште эмне такталбай жатат, эмне үчүн ушу депутаттар мындай жогорку деңгээлде иш алып бара албай жатышат деп ойлойсуз? Негизи депутаттар өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча иштеп атат. Анан негизи мындай бирдемеден жаман издебесе жаман чыга берет да. Ушу биз кичине ушуга көп көңүл болуп калды. Мындай көбүнчө эле мына кечирип коесуз, капа болбойсуз. Сиздердин кесиптештериңер ушу негатив көбүрөөк издегенге аракет кылып калышты. Эмне үчүн дегенде эл ушу негативдикке көбүрөөк көңүл бурат экен дегендейчи. Бирок мындай бизде кыргызда жакшы сөз бар, ниеттен берет деп. Жакшы ниет кылыш керек. Жакшы ниет кылып, аракет кылып, ошого адамдын жаманын издей бербестен жакшы жагындагы жакшыны жакшы, жаманды жаман деш керек да. Депутатский корпус өзүнүн ишмердүүлүгүн алып кетип атат, иштеп атат. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, мындай жаман эмес депчи. Кыргызда мындай жакшы сөз бар, жанагы сүткө ооз күйгөн айран дүйлөшөт деп. Аны буга чейин чындыгында бизде мындай мына эмнеге эки революция болду. Ошол эки революциянын болгон себеби ошо мурунку жетекчилердин туура эмес кылган иштери, туура багыт албаганы, ошол көп нерселердин себебинен ушул нерселер болду да. Анан чындыгында эл дагы ошол туура айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө айырма элдин талабы да башка да. Мурун эл ушундай саясатка да аралашып эмес, ким эмне болуп атат, кандай болуп атат, көп деле аралашып эмес. Азыр чындыгында өтө пристальный внимание мына элдин өтө көңүлүндө да. Ошол чиновниктер эмне кандай иш кылып атат, мамлекеттик кызматтагылар, депутаттар кандай иш кылып атат. Ошондуктан ошого жараша азыр мамлекеттик кызматтагы кызматкерлер дагы, депутаттар дагы бардыгы өзүнүн мурункудай алып жүрбөстөн. Мурун чындыгында көп нерсе болчу. Мына кызматка келиш үчүн барып сүйлөшүп, тыйын берип, анан келишип, жарым жыл иштеп, бир жыл иштеп кетип, ушинтип ушундай туруксуздук көп болгондо, азыр бүгүнкү күндө андай нерселер жок. Конкурстун негизинде, анан бир чоң кызматкерлер мына өзүңүздөр мындай жөнөкөй эле өзү тааныш билиштер менен сүйлөшсөңөр деле айтышат. Бирөө тыйын берип келмей, андай деген нерсе жок. Ошондуктан мына аракет кылышып жакшы иштеп атат. Мына жылыш бар да, мына шаардан деле көрүшөт, айылдардан деле көрүнүп атат, канча нерселер курулуп атат. Анан мен ойлойм, анан биз эми ушуга көнүп калдык. Барса эле сразу даяр болсо депчи. Эмнеге болбой атат деп элечи. Бирок алда жакшы нерсе. Бул мындай эмнеге болбой атат деп требует эткенибиз, бул дагы жакшы. Элдин
жакшы ушинтип требует эткени. А бирок эми тамак деле сразу бышпайт да, көчөт деле сразу эгип койсо мөмө алып кетпейт. Аны мен ойлойм, мына ушул азыркы жетекчилердин ниеттери жакшы, баардык аракет кылышып атат. Мына бар парламент, өкмөт, администрация, президент баардыгы жакшы аракет кылып жакшы иш алып кетет. Бунун жыйынтыктары мына 1-2 жыл, 3 жылдын ичинде берилет. Өтө чоң жакшы проекттер. Анан инвест климат бүгүнкү күндө аракет кылып жакшы мындай кылып атат. Анан эл дагы жакшы түшүнүш керек. Негизи көп эле мына өскөн өнүккөн мамлекеттерди жакта ошол инвесторлордун несебенен көп нерселер чечилет. Ошондуктан биз инвестиционный климат болуш үчүн негизи мамлекетте тынчтык болуш керек. Тынчтык, стабильность. Адам келип акча ушул жака келип бир акча киргизем, бир иш кылам, бир жакшы бир проекттерди көтөрөм десе, анын үчүн ага биринчи очередь ушул стабильность, безопасность, ушул мамлекеттин туруктуулугу да. Бул негиздүү суроолордун бири, анткени сиз жөнүндө көбүнчө эле сиздин атыңыз аталган жерде сизди бир мындай эл өкүлү же болбосо ушул жерде мыйзам чыгаруу жагынан элге бир пайдалуу нерселерди алып келди, же бир кесипкөй деген нерселер айтылбай эле. Бүгүнкү өлкө башчысы Сооронбай Шариповичтин кудазы деген, ал куда, ал баарын билет, тейлейт, баарын башкарат деген сөздөр көп айтылат. Ушул балдардын турмушу жөнүндө айтып кетсеңиз, сиз бул өлкө башчысы Сооронбай Шарипович өлкө башчысы болуу элекке чейин эле куда болдуңуз беле, же ал киши президент болгондон кийин эле кызын келин кылып алууну чечтиңизби? Ушул бир бүдөмүк нерсе да коомчулук үчүн. Өзүңүз чынтыгын айтып берсеңиз. Эми негизи бул жана кыргыз жак сөз бар, неке кайып деп. Биз кудалашканда Сооронбай Шарипович губернатор Ошко областы болчу. Ош областында губернатор болчу. Мен депутат болгом. Анан кудалашып балдар барып түшкөндө мен айткам, мен ушул балдар 2-3 жылдан бери сүйлөшүп аттыр. Өздөрү табышты. Өздөрү табышып 2-3 жылдан бери сүйлөшүп, анан эми балам айтып атат ушинтип. Анан ошондон мен барып атам. Барып айтсам, ошондо айткан, азыр кызым 18 толду элек. Быйыл болбойт, кийинки жылы деп. Анан ошондо 1 жылдан кийинкиге биз сүйлөшүп, ошо тойду такташып, ошенткенбиз. Када салт менен сөйкөзүн тагып. Салты менен ошондо биз алганыбызда Сооронбай Шарипович губернатор болчу тияктан. Анан Кудайдын буйругу да, анан уже кийин той болгондо биякта уже премьер болуп калды. Кызын чыгарганы ошо айылдан эле чыгарды. Айылдан салт сана менен ошол никесин кылып, ошол жерден чыгарган. Анан биз алып кеттик. Мындан келди ортодо айтылган сөздөрдүн чынтыгы деле аз экен да анда. Сиздер бул өлкө башчысына келилекте эле балдар өздөрү табышып, сүйлөшүп, анан куда болуп калдыңыздар. Бүгүнкү күндө сыйыңыздар кандай? Сиз бат-бат эле эл айткандай катышып турасызбы, же эл өкүлү катары баягы өзү кезиге келгенде эле кезигип сүйлөшөсүзбү ал киши менен? Эми элчиликте ар кандай сөз боло берет. Бирок куда катары биз эми сый эле мамилебиз. Анан бир эл катары эле мына депутаттар кандай эгер бир маселе болсо гана жолукпасам, атак мындай что бир күндө жолугуп андай деген нерсе жок мындай. Президент бүгүнкү күндө жандай да көрүп атасыздар, өтө жумуш көп, нагрузкасы чоң. Анан андай күндө что бир бат-бат жолукканга андай мүмкүнчүлүктөр жок. Бир кээде болуп калат. Так жумуш болсо жолугат, атак мындай күндө мындай жолуккан деген нерсе жок. Жана мен кесиптештерим жазгандай, сиз бүгүн кадр маселесин чечип атасыз деген нерсе чындыкка жатпайт, Жок, мен азыр бүгүнкү күндө эчтекеге аралашпайм. Аралашайын десем, ушудан кичине туура эмес нерселерди мындай кылган үчүн чындыгында аралашпай да калдым. Эчтеке бир мындай жакшы ниет менен жакшы нерсени айтайын десең дагы, ушудан бирдемелерди мынтип бергенден чындыгында кээде унутуп калдым. Көп ушундай адамдар да көп да. Бүгүнкү күндө биз айтып атпаймынбы, негатив көп издеп калды адамдарчы. Ушу бир жакшы сөз айтса да, ушудан дагы бир туура эмес нерселерди жыйынтыктап, анан ошондон мен айтам, өзү негизи мындай көбүрөөк адам позитив болуш керек. Жакшы сөз, мен апам айтчу эле, жакшы сөз жылан ийинен чыгарат депчи. Жакшы болсо жакшы деш керек да. Анан баардыгын эле жаманга чыгарган болбойт да. Мен негизи, мен азыр бүгүнкү күндө эчтеке аралашпайм, кадр маселесине тем более аралашпайм.
Ушул жанагы бир болбогон нерседен эле негатив издеп, ошону кара пиар кылып, көбөртүп жабырткан деп наразы болгон жагыңызга дагы бир себеп бул сиздин уулуңуздун кырсыкташы болду мына Чолпон Ата шаарында. Биз бул жөнүндө маалымат тактаганыбызда, ал сиздин уулуңуз ал жерде кырсыктаганга чейин ошол эле жерден бир нече жолу авария болуптур. Андан кийин дагы бир 2-3 ошондой окуя болуп, өлүм коштогон учурлар болуптур да. Анан кыргызда айтып койт эмеспи, жана кара жолтой жер деген сыяктуу элечи. Ошол сыяктуу эле ошондой бир окуялар көп эле болуптур, бирок ага карабастан бүгүнкү күнгө чейин ошол нерсе тынчыбай келет. Сиздин балаңыз ошо балдардын өлүмүнө күнөөлүү деген сыяктуу. Сиз муну кандай кабыл алдыңыз? Кырсык катарыбы же эмне деп айтмакчысыз коомчулукка бул нерсе жөнүндө атасы катары? Бул боюнча мен официалдуу түрдө чындыгында эч жакка чыкпай айтпай аттым эле. Мен эми ушудан пайдаланып айта алайын. Бул эми негизи кырсык. Мен буну биринчи болгондо эле укканымда мен байланышып сурагам, ким ролдо деп. Ролдо водитель болгон экен. Бирок мен бир актанып, бир жерге айтып, мындай кылып, ал жерде эч кимге эчтеке айткан жокпуз, чыккан жокпуз. Ага чейин ушундай ар кандай ушу журналист ар кандай сөздөр чыгарып атты. Баарына сабыр кылып турдук. Мына официалдуу версиясын официалдуу тийиштүү органдар, адамдар чыгарга чейин, мына ага чейин ар кандай сөздөр чыгарып атты. Бул эми кырсык. Ал баардыгыбыз кандай жолдо жүрөбүз. Жанагы бөйрөктөн шыйрак чыгарган мен ойлойм туура эмес. Бул тиги жактарга деле, башка жактарга деле укканда бул өтө мындай оор нерсе да. Тиги жактарга мына бул өтө бул оор жоготуу болду. Анан буну кайра ушинтип мындан кээ бир журналисттер сенсация кылам деп ушудан бир какой-то бир өзүнчө материал кылып, мен ойлойм бул туура эмес. Сенсация кыла турган нерселер бар, бирок мындан кылбаш керек. Бул эми каш менен кабактын ортосундагы нерсе, ар кимдин башында бар. Ошондуктан эми билбейм, мен бирөөнү мынтип андай деп жаман деп айта алган жокмун, баарын айттым, баарына Кудай бар. Ошол айткандарга дагы, дегендерге дагы, чыгаргандарга дагы баарына Кудай бар дедим. А ошол көзөтүп кеткен балдардын ата-энелерине барып жолугуу же алар менен сүйлөшүүлөр болду да ортоңуздарда? Эми ошол жерде мен балам жанында отурган, бул дүйнөдө эч бир мыйзамда, эч бир мамлекетте мындай нерсе болбосо керек, чтобы пассажир жооп бергенчи. Ал эми жанында болгон, водитель мында болгон. Балан водитель бала, атасы жок бала. Анан менин башында эле айтканмын, эми балам эми болор иш болду, буну эчтеке кылбайбыз. Эми бул жагым Кудайдан деп. Анан ошол болгондо эле биз ошол жакта жүрдүк, колдон келишинче аракет кылдык. Анан ошол күнү жаназасына бүт балдар, мен тааныштарым, жакындарым барышты. Кийин өзүм бардыгына барып Куран окуттум. Жанагы шариаттын жолунда кандай эмне болсо, ошонун бардыгын мындай кылдык. Бул эми мусулманчылык парз, адамгерчилик парз катары бардыгы менен барып, жолугуп, сүйлөшүп, Куран окутуп, алардын баарын ошону кылдык. Жол жоосун жасап бердиңиздер. Мындан келди бул кырсыктан саясат издөө же болбосо кырсыкты саясатташтыруу дагы бүгүнкү күндө биздин мамлекетте бир куралдардын бир катары болгон сүпе. Ошондой нерсеге мурда мүмкүн биздин мусулман эли, кыргыз эли башкача мамиле кылгандыр бул деген кырсык деп. Ал бүгүнкү күндө эми ошондон жаңы бир нерсени жаратуу же болбосо бир кишиге кара пиаргууну көздөп жаткандары бул туура эмес деп ойлойсуз? Туура эмес да, бул эми эч ким эчтеке деп эч кимге кандай гарантия жок. Бардыгыбыз айтып атпайбы, кандай жолдо жүрөбүз. Бул эми кырсык. Ким эле ким бирөөнү барып биз тоогун тебелей берейин дейт. Бул эми
балдар жолда келаткан, тиги машинадан чыга алган, анан эме бул жанагы көз менен көздү ачып жумуп чейин болуп кете турган нерселер да. Ошондон андан кийин мына канча авариялар болду. Ошондон негизи ушундай бир жаман нерселерди мынтип бербестен жакшы нерселерди мынтыш керек да. Жаман нерсени биздеп жаман нерсеге ой жүгүргөн сайын ушу жаман нерселер болот. Ошондон мен ойлойм, биз мындай позитивге көнүшүбүз керек. Жакшы нерселерди. Эгер бирөөнүн мындай болгон болсо, мындай деп аны мынтпестен жакшы ниет кылыш керек да. Мына сиз да ушу 5 баланын атасы катары кече биздин ушу Кыргызстанда болуп өткөн көрүнүштөрдү кандай кабыл алып жатасыз? Ушу балдарыңыздын келечеги, жалпы эле өкүлү болгондон кийин Кыргызстандын келечек урпактарынын келечектерине кандай көз карашты болуп жатасыз? Мына бүгүнкү күндө дагы деле аягы тыйыл элек жана кыздардын кийими жок чыгып элдин алдына сүйлөшүү, ошондой нерселерди, тескери көрүнүштөрдү биздин айтылуу Гапараитиев атындагы музейдин ичинде өткөрүлүшү, ал жерде деле кут деп койсок болот да, анткени биздин борбор шаарыбыздын бир борборунда турган музей болчу. Негизи эле жалпы ошол көрүнүштөргө кандай баа бердиңиз? Сиз айтмакчы, ушунун өзү ошол тарых музейинде өткөнү туура эмес болду. Бул эми биз айтып атпайбызбы, тарых музейи Кыргызстандын эң бир ишенген биз тарыхый музейибиз. Ошол жерде өткөнү, анан кээ бир аттуу башчылык адамдардын катышканы, анан ушинтип ошол нерселерди көрсөткөнү биздин менталитетибизге такыр туура келбейт да. Мен айтып атпаймынбы, негизи илгерки биздин бизде бул аял, бул эне, эже, апа, аял кишини бизде аял кишинин кырчачы улуу деп биз аял кишини өтө сый урмат кылып алганбыз. Бардыгыбыздын энебиз бар. Анан эми бүгүнкү күндөгү ошого туура эмес, туура тарбияны берген ордуна туура эмес нерсени алып атабыз. Эми Европадан ала турган нерселерибиз бар, бирок бул тарбия жагынан эмес. Биздин Кыргыздан илгертен биздин өзүбүздө мына алыс барбай эле, мына элементарный нерсе, мына аксакалдар отурса, көчөдөн аксакалдардын алдынан келиндер өтүшү эмес. Ошол бул болгон сый урмат. Кудам кызы келдим да, кантип эле чогуу жашады деп. Мына 1 жыл чогуу жашашты бардыгыбыз. 2 балам тең, 2 келиним, бир-бирөөдө жашадык. Анан 1 жыл көнүп, 1 жыл чогуу жашап, бир туугандар менен көнүшүп, конок-сонок келет. Андан кийин уже чоң баламды бөлдүм. Анан кийинкиси мына жашап атат. Анан Кудай бурса бир тартиби менен кийинки 3-чү уулум үйлөнсө, буну бөлөм. Бизде ушул Кыргызда Кыргыздын салты боюнча ушундай эле да. Талим тарбия көнүш керек да. Башка бирөөдөн келгенден кийин ошол бул үй бүлөгө көнүш керек, бир туугандары көнүш керек. Анан мен ойлойм, ошол ортодогу ынтымакчылык пайда болот. Бул жакшы нерселер, жакшы бир ортодогу болгон мамилелер. Баланы үйлөнтүп дароо эле бөлүп жиберүү бул дагы бир туура эмес нерсе, өздөрүнчө болуп калат деп. Эми ар ким өзүнүн мындай көз карашы бар эми. Бирок бизде илгертен үй бүлөбүздүн тартиптери бар. Ошол тартиптер менен эле. Келинди алгандан кийин үйдөн бир аз тарбия көрсөтүү деген сыяктуу. Тарбия көргөндө дагы көрүш керек да, үй бүлөдөгү кандай, бир туугандар ким кандай ушу туугандар менен жакын болуп, жанагы айтат го, бир сен тиги кишини таанысың десе, тааныйм, чай ичкенсиңби дейт. Ушундай нерсе да эми. Билиш керек анын баарын. Маегиңизге чоң рахмат, Алирбек мырза. Мына бүгүнкү күнгө чейин коомчулукта күмөн болуп келген, президент болуп келермин эле Куда күтө калды. Анан кийин кадр маселесин бүт Кудазы тейлеп жатат. Жана ошол бир кырсыктан каза болгондорго таптакыр көңүл бурган жок атасы деген сыяктуу сөздөрдүн чындыгын бүгүн эл алдында өзүңүз айтып бердиңиз. Ал бара андай эмес экен. Мен ойлойм, бара-бара ушундай сиздей адамдар кичүүлөргө акыл айтып, ошол Кыргыздын бийик улук салт санасын бузбай, көч өз ногунан бузулбай келсе, бара-бара оңолот болушубуз керек деген жакшы тилектебиз. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат.
Урматтуу көрүүчүлөргө да чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.